Kança jыл men şu elim menen, jurtum menen, tuğanlarım menen, avalarım menen alыста bolup kaldım. Bирок ördök çölde bolsa dagы эки көзү көлдө дегендей ар дайым ушул түнү дагы күнү дагы сезимимде сиздер менен болуп турдум. Кантип аттı экен, эмне болуп аттı экен деп. Урматтуу шаардыктар, мына көрүп турасыздар, мына биздин кандидаттар шаардагы абдан бир урмат сыйга ээ болгон, мурда кийин бир жаман иштерге аралашпаган, мурда кийин бир аты жаман партияларда жүрүп, анан тонун алмаштырып бир күндө биздин тарапка өткөн эмес, көбүнчө ушул эски партиисттер. Ошо мени менен азапты канча жолу тартып, ошо сурак берип, куугунтук чеген кадрларыбызды алып келетабыз. Көпчүлүгү жаштар. Анан ушу жаштарга баш көз болсун, жол көрсөтсүн деп аксакал агарларыбыздан дагы аралаштырып, ушул баягы тарбиячы катары, наставник катары кошуп алып кетип атабыз. Кайрадан биз биримдикте дүйнөнү таң калтырып, биримдикте шаарыбызды кайра куруп, бир эле куруп эле тим болбостон ушу экономикалык секирик жасаганга үлгүрдүк. Bunun бардыгы ушу шаардыктардын салымы, шаардыктардын биримдигинин натыйжасында болду, урматтуу туугандар. Мына ушул биздин команда башталгыч 1-класстын окуучуларынын класс жетекчилерине шаардык бюджеттен ар ай сайын 1000 сомдон акча кошуп берген эле. Андан кийин биздин партия доминирующий, блокирующий партиялар көпчүлүк мандатталган. 7 түрдүү налогдон биз мугалимдерди бошотконбуз. Мугалим жеке башы үчүн отоплениега, жылуулукка төлөбөйт эле, газга төлөбөйт эле, светке төлөбөйт эле, газга төлөбөйт эле, тамарка, мусор сууга төлөбөйт эле. Коронага келип биз 37 миллион акча бөлүп, коронанын шотуна түшүрүп койгон элек, ошо жерден келип, домовойун алып келип туруп, ошо светинин квитанциясын алып келип туруп алып кетчү эле. Мугалим барбы ушул жерде? Барбы? Ошондой беле биз кеткенден кийин ошону отмен кылып коюшту. Биз кийинки жылы врачтарды ошондой льготага киргизебиз деп турганда биз кетип калдык. А биз кеткенден кийин мугалимдерден дагы ошол льготаны алып таштады. Абдан ошол сатылып аткандардын тагдыры мен үчүн абдан аянычтуу. Кээде боорум ооруйт. Эми ушундай система курушкан адамдарды мукуратып туруп, шунчалык баспырлап туруп, бардык мүмкүнчүлүктөрүн алып туруп, ушу бир нанга зар кылып туруп, андан кийин сатып алышат. Ушу сатылбай эле коелучу. Макул, кимди, кайсы партияны шайласаңыз шайлагыңыздар. Бирок ошо 1000 сомго сатылбай эле коелу. Ош шаар өзү өнүгүүгө, жаңыланууга акылуу жана муктаж. Ошону жаңыланууну дагы, өнүгүүнү дагы ушу биздин Улуттар биримдиги партиясынын командасы сиздерге камсыз кылат деп мен ишендирип кетем. Ушунчалык чоң шаарыбызда эң чоң район биздин райондо. Бир поликлиникабыз жок экен. Бир футбол аянтчабыз жок экен. Кудайым буйруса, биздин Улуттар биримдик элдик партиясы өтүп калса, биз сиздерге сөз беребиз. Алланын астында, сиздердин астыңарда таза жана так иштеп беребиз. Улуттар биримдиги партиясынын номер 8'de тандап беришиңиздерди суранабыз жана ишенебиз.
elden çugun götürgen imanlı insanlardan kılsın. İşine ilgili olsun. Amin. Allahu Ekber.